Союз мезгилинде эмгек кызыл туусун алып, эмгек алдыңкылары менен таанымал болгон Тоң районунун Кара Тала айылында 2000ге жакын эл жашайт. Таланын кеңдиги, жеринин кенендиги менен баба дыйкандын эмгекчилигин ырастаган айылдын алгачкы аталышы Ворошилов болгон. 5 айылдын башын бириктирген Улахол айыл өкмөтү дал ушул айылда орун алган. 1930-жылдары уюшулган Улахол совхозу асыл тукум мал өстүрүү менен атак алыска жеткен. Айыл аксакалы агартуу тармагында үзүрлүү эмгек жолун улап келген Учбек Чыңгожоев айылдын тарыхы, бир атадан тараган элдин таржымалын мыкты билгендердин бири. Бул эми Кара Тала деген сөздүн мааниси, кара деген сөздүн мааниси негизи чоң, кенен деген түшүндүрөт өзүнүн маанисинде. Ушул биздин Мом Кара Тала айылыбыздын турган жерибиз бул Шилендин үстүндө. Баягы муз каптоонун натыйжасында тоодон алып келген шиленди болуп, ушул жерде жайылып, анан таштак болгондуктан өңү да каралжын. Анан же ушунун атынан Кара Тала деп айтылган, же болбосо кенендигинен айтылган. Мына сиздер бияктан балыкчыдан келатсак дагы, Караколдон келатсак дагы биз дөңчөдө турабыз. Бияктан келатканда да ушун үчүн жана кенендигинен дагы, же болбосо өңүнөн дагы Кара Тала деп аталып калса керек. Ушундай деп айтылып. Ал эми Улахол деген сөз, кол деген сөз бул Кытай тилинен алынганда суу дегенди. Мына кең кол, кара кол, таластагы кең кол, түп көкүрөк жактагы кара кол, Улахол деген сөз бул кызыл суу дегенди түшүндүрөт экен. Биздин тообузда Жошолуу деген жер бар, Адырдагы бар. Эми ошол кезден мурун жаан жаап, жошолор баягы жаандын натыйжасында сууга кирип, суубуз кызгылт болуп турчу экен. Анан ошон үчүн Улахол деп кызыл суу деп аталып калган. Анан ушул кызыл суу азыркы учурда туура суу деп аталып, мынакей 3 айылга ичүүчү суу катары дагы жана ушул чарбасын жүргүзүүгө да пайдаланып эмгектенип жатышат. Ушул аттары ушу менен калган. Ушул жердин аты менен Улахол совхозу да аталып калды. Ушул жердин аты менен азыркы учурда айыл өкмөтүбүздүн дагы аты аталып калды. Айылдын түшүмдөрү, адырдын бүкүмдөрү, сайларга чейин жеткен самурдун түтүндөрү. Чуркасан жетер белем, чүк ойноп кетер белем, айылда төрөлбөсөм, армандан өтөр белем. Айылымсың, жарыгымсың, дарегим дайынымсың, чыбыкты тулпар кылган, чынарым тамырымсың. Улахол совхозу Советтер Союзу учурундагы эң мал чарбасы боюнча, анын ичинен кой чарбасы боюнча өнүккөн совхоздордун бири болчу. Ушунун базасында азыркы учурда Улахол айыл өкмөтү уюшулуп 5 айыл 10 миңден ашык адамды бириктирген айыл өкмөтү жана аны менен чогуу айылдык кеңеш иштеп жатат. Эми эмне дейбиз? Бул биздин Кара Тала айылы. Бул Кара Тала айылынын тургундары бүт Кудайменде элибиздин урпактары. Кудайменде эли Жаныбек деген Кабабулуу Жаныбектин баласы. Ушул менен бизде мына кошуна Тогуз Булак айылында Серең деген тууганыбыз бар. Ушул Серең менен Кудайменде экөө бир тууган. Жаныбектин баласы. Мына ал дагы ушул азыркыга чейин мурун ата-бабабыз дагы байланышып келген. Азыркы учурда дагы жакшылык жаманчылыгыбызга байланышып жатабыз. Эми бул жерде айта турган болсок, жалпысынан эми 90% негизинде, 80-90% негизинде ушул Кудайменде эли жашайт. Кудайменде эли өзү негизинен 3 атага бөлүнгөн. Токтогул, Жамгырчы, Черикчи. Мына ушундан тараган элдер. Эми бул Кудайменде эли жалгыз эле биздин Кара Талада эмес, мына кошуна аркы өйдөгү Саргамыш айылында, Балыкчы шаарында, ошондой эле Бишкек шаарларында жашап жана эмгектенип атышат. 6000ден ашык урпактары бар. Бул боюнча биздин ардактуу аксакалыбыз Хусейин Керимкожоевич Жакшыра Санжыр деген китебин жазып, ал кишинде көз өтүп кетти. Ушул киши эмгектенип жакшынакай жазып, элибиздин тарыхы урпактары жөнүндө жакшынакай китебин бүтүрүп кеткен. Муну дагы эскерип айтпасак болбойт. Негизинен жашоосу жакшы, жаман дебейбиз. Бирок баары тең өз эмгектери менен, өз
аракеттери менен эмгектенип жашоосун жакшы өткөрүп атат. Айыл эли негизинен мал асырап, бак тигип, жазда эмгек кылганынын акыбетин күздө көрүп келет. Бир атанын балдарынан тараган электиктердин уучу кур эмес. Кезинде айыл аймактан чыккан эмгек алдыңкылары да мал чарбасынын өсүп өнүгүүсүнө салым кошуп, эмгектери бааланган. Кудайменде атанын урпактары улуу жолду улап, ынтымакта күн кечирип, мал чарбасы жана багбанчылык менен алек. Биздин айыл Каратал айылы. Каратал айылынын мурдагы СССР куралган кездеги аты Варашылык болгон. Андан ага чейинки аты дагы ошо Каратала деп эле аталып келген да. Бул айылдын түптөлүшү, бул айылда бир эле атадан тараган эл жайгашкан. Бардыгы бир атадан тараган Кудайменде эли Каратал айылы деп аталат да. Ага чейин Кудайменде эли чоң атабыздын башкы жер деген жери бул тармакка ушу Тоң районунан ушул тарапка көчүп келгиче Жети-Өгүз районунда ушу Дархан жерлеринде жашап тиричилик кылып келишкен экен. Анан кийин байырлап отуруп ошол убактагы жер бөлүшкө ылайык биздин үстүн-көрөн азыркы Алабаш, Дөң-Тала турган айылдарга келип отурукташкан экен да элге. Биздин Кудайменде атанын уулдары, неберелери болсо биздин үстүбүздөгү Туурасу деген айылга барып отурукташкан экен да. Ошо малга ыңгайлуу, кышы жылуу, жайтуу жакшы болгондуктан ошол жерди тандап, анан бара-бара ошондон аяк Туурасу, үстүн-көрөн дыйканчылыкка татаал маселе болгондуктан анан дыйканчылык кылыш үчүн сууну бойлоп отуруп Капчыгай бою анан ушул айылдын азыркы курулган ордун тандап анан ушакка отурукташып, ошол убактагы эл аз эле болгон да ал убакта. Ошол аз эл ата-бабаларыбыз уруга бөлүнүп, биздин Кудайменде атанын 3 уулу болгон: Черикчи, Жамгырчы, Токтогул деп. Черикчи атадан 4 уулу тараган: Бектемир, Толубай, Кадыр, Олжобай деп. Андан кийинки агасы Жамгырчы, Токтогул болуп ошол уруга жерлерди бөлүшкөн да. Ошондо бөлүшкөндө чыгыш тарабын жолдун үстүнкү бетин Кадыр деген атага айгарышкан, астыңкы бетин Толубай деген атанын балдарына чат деп коет. Ушу көлгө суу куйган куйманын жери, токойлуу жери болгондуктан Жамгырчы деген атага үстүнкү Карачи деп коет. Ошо жери суунун башы, жери дыйканчылыкка мүмкүнчүлүгү жакшы болгон жерди Бектемир, Токтогул деген аталарыбызга ыйгарып, анан дыйканчылыкка ошол жерлерди бөлүшүп, анан кайра чогулуп келишип, анан ушул айылды түптөгөн экен. Ушу 19-жылымдын аягы, 20-жылдын баштарында түптөлүп баштаган экен. Ошондон баягы орто жерден үркүн болот, үркүндө үркүп кетишет. Дагы эле ошол орто тоо тияк ар жак бир жактарда байырлап отуруп, анан ошол үркүндөн кийинки анан 24-жылдары айыл толугу менен түптөлүп камсыздала баштаганда кичинекей айыл болгон. Ошондон ушул кеминде бир 60-жылдарга чейин деле биякта толук кандуу мектеп болуптур да. Андан кийин ушул 60-жылдар мектеп, анан баягы согуш убагындагы татаалдыктар ага чейин колхоз, согуш убагынан кийин совхоз болуп, анан негизинен бияк деген Улакол совхоз болуп аталган да. Ушул союз убагында Улакол совхозу племенное хозяйство деп ошол асыл тукум чарбачылык менен жогорку деңгээлге чыккан совхоз болгон да ошол кезде. Айылда аткарылган иштерге улай чечилбей келген маселелер да бар. Тургундарды түйшөлтүп канча жылдан бери көйгөй жаратканы, үй куруу үчүн жерлерге уруксаат берилбегени. Жаштар демилге көтөрүп элеттик эл өкүлдөрүнүн кайрылуулары эми көмүскөдө калбайт деп турган маалдарым. Бүтө берип майнап чыкпагандыктан үй куруп алган тургундар да болду дейт айылдык кеңештин төрагасы. Көйгөй эмне? Айылыбызда азыр ушул турак жай куруу үчүн арыз жазгандардын саны 650-700 адамга жетип турат да. Мындайча айтканда 700 адамдын үй салууга жери жок деген нерсени билдирет да. Анан ошол жер таратууга 2009-жылдагы мыйзамга ылайык жерди трансформация турак жайга берүүгө мораторий жарыялангандыктан азыр биз ашык жерлерибизди элдерге бере албай келебиз. Бирок азыркы күндө ошол айыл өкмөтүнүн аракети менен биздин
чыгыш түндүк тарабыбызда 60 гектардан ашык жер бар. Асылдуулугу төмөн, же аякка эгин чыкпайт, же жайыт катары пайдаланылбайт. Ушундай какыр жерибизди трансформациядан өткөрүп, элдерге турак жайга таратып берүү ошол көйгөй турат да. Биздин айыл жалпысынан өзү 83 гектарды түзөт айылдын ордучу. А жаңы таратта турган участоктун орду болсо 65 гектар түзөт. Ошондо дагы бир каратала түшөт да. Бул Каракол жактан келатканда айыл да бир 2 километрге чейин узарып кошулууга мүмкүнчүлүк бар. Анан дагы бир көйгөй ушул өйдө жакта суу баскан жерлер бар болчу. Алы убагында элдер баягы дагы эле абал өтө курчуп кеткендиктен басып алууга мажбур болуп, ошолукта басып алып, мыйзамсыз басып алып, үйлөр курулуп бүттү. Анан аякта курулуп бүткөндөн кийин 21-жылында свети жок, суусу жок, таштап коюш, кайдыгерлик мамилени кылыш өтө оор болгондуктан ошол таза суу биздин СООП Улахол Элибулак СООП иштейт ушул Каратал айылында. Ошолордун жардамы менен таза суулары тартылды. Тиги ушул күнгө чейин свети жок, чырак менен жашаган үй бүлөлөр бар эле. Былтыркы өткөн 2020-жылы өнүктүрүү фондунан ошол сатылып берилип, электр чубалгы, карагай электр чубалгылары. Анан свет менен камсыз болду да. Биякта болжолу ушул 10 гектардан ашык жерди басып алган жерлерди. Эми кийинки маселе ушул 65 гектар жер ошону турак жайга бериш айылда биринчи көйгөй да. Азыркы учурда эл там салайын десе тамга муктаж. Бирок бир үйдө кээде 2 келин батышпайт азыркы заманда. 2 келин болуп ошол маселе бизде кооптуу болуп турат. Эми мындан кийинки биринчи орун ушул 1-2-3 ай аралыгында толугу менен иштеп бүтүп, ошол жерди трансформациядан өткөрүп бериш. Кудай буйрса жаңы бийликтен да үмүтүбүз зор дегендей. Ошол иштерибиз тездетип бүтөткө деген ишеничтебиз. Айылдан алыстап четке кетсе да кичи мекен үчүн жан тартып дайым кабар алып көмөктөшкөн мигранттардын эмгектери да зор дешет аксакалдар. Жыл санап социалдык маселелер дээти менен тургундардын аракети аркылуу чечилип келет. Көйгөйлөрдү да көтөрө билген тургундар учурда туризмди өнүктүрүүгө да кадам таштоодо. Жалпы эле Ысык Көл областында туризмди өнүктүрүү багытын өздөштүрбөсөк, биз баягыдай эле бир гана малды, жерди, сууну карабастан элдерге кошумча киреш алып келиш үчүн туризм багытын өздөштүрүш керек болот да. Биз ушундай Ысык Көл кыргыздын бермети деген нерсени биз дүйнөгө эмне үчүн тааныта албайбыз? Эмне үчүн биз деген башка элдин жерине суктанышыбыз керек? Биздин ушундай Кудайдын берген кооз жаратылышка чет өлкөдөгү бай туристтерди тартып келгенге эмнеге мүмкүнчүлүгүбүз жок деген азыркы учурда иштеп жаткан уюмдарга биринчиден ыраазычылык беребиз жана баа беребиз да. Ошонун ичинде биздин айылдан чыккан Шабыкеев Эрмек Тилекбекович деген инибиз дагы Ак Булуң коругун уюштурууга лидер болуп, прондон, Кумтөрдөн акча долбоор жазып акча алып, ошол Ак Булуң киши коругун өнүктүрдү да. Эми мындан кийин биздин максат эмне? Туризмди өнүктүрүп, элдерге киреш алып келиш. Ушул Ак Булуң кичи коругунун азыркы учурда жасалып жаткан эбегейси зор иштери болду. Муну айтып сындап коюш жеңил, бирок жасаш оор болгондуктан ошол лидер балабызга, инибизге баа беребиз да. Эми ушул Ак Булуң кичи коругу ишке киргенден кийин бизге чынжырча болуш керек экен да, цепочка орусча айтканда. Ошол ар бир жерде кооз жер бар. Ошол кооз жерлерди көп ушундай коруктарга ушундай шарттарды түзүп берип, анан туристтерди тартыш максат болуп атат да. Ошо улам бир жерди көрүп, бир жерге токтоп, ал жерге токтогондон кийин эң эле жөнөкөй, жаратылышка зыяны тийбегендей, көлүбүз, абабыз, жерибиз булганбагандай шарттарды түзүп берип, ошол жерге кофесин, стоянкасын, туалетин, бардыгын, дааратканаларын ажаткан шарттарын түзүп берип, ошол жерибиздеги канча бир алыстыктан учуп келген канаттууларды туристтерге көргөзүп,
ошонун өзүбүздүн экологиялык байлыгыбыздан Кудайым берип аткан нерселерди сактап ошол туристтерди тартыш. Туристтер келгенден ар бир келген турист ошол жердиге кызыккандыктан өздөрүнүн чөнтөгүнөн келген кирешелерин таштаса, четтен келген киреше элибиздин мүмкүнчүлүгүнө пайда болуп берсе деген үмүттө да. Бул бир эле ак булуң коргу эмес. Биз бүгүнкү күндө ушул Капчыгай коргун жасайлы деп ушундай алдыда максаттар бар. Кудай буйрса ошол аракеттерди ашырып, биз түндүктөгү, күнгөйдөгү мындайча айтканда андай экология эмес, биз чыныгы укура экологиясы менен туристтерди тартып, ушул элдерге пайда алып келиш максат болуп атат да ошол бүгүнкү. Бала болуп көчөңдө кайрадан чуркайын, узун акма суусунан тамшанып уртайын. Гектарлаган аянтка тиккен алма бактары мөмөсүн берип, күз айында айылда сары кыздын тою башталат. Бул учурда үй бүлөлүк капчыктарын толуктап, келерки жылдын камын ойлогон айыл тургундары жер шарты алма бак өстүрүүгө ыңгайлуу болгонун айтып өтүштү. Эң биринчиден эле ушул мал чарбасы бурунтан эле келаткан. Андан кийин мына бакчачылык бизде сары өрүк деген той бар. Сары кыздын тою деп коебуз. Кыздар дагы сары кыздардын тоюн берсе, биз сары өрүгүбүздү сатып сары кыздын тою дейбиз. Муну ушу менен элибиз дагы аябай жакшы бутка туруп, ушул тармакты жакшы өстүрүп, ушул бакчачылыкты. Анан өрүк менен алма менен жакшынакай эмгектенип, ушулардын үзүрүн көрүп атышат. Айыл ошол мал чарбачылыгы менен жан багат да. Мал чарбачылыгы анан дыйканчылык ушул мөмө жемишинен пайда көп болот. Ушул ар бири үйүнө тигилген 15-20 сотук огород жерден алмадан бир 50-60 миң сомго чейин, өрүктөн 70-80 миң сомго чейин жылына киреше табат да. Тышкары өздөштүрүп алган бакчалар болсо, жакшы удайга ушу көп эле киреше табат аларчы. Андан сырткары эң башкысы эле элдин тиричилик кылган мал чарбачылык. Мал чарбачылык кенен өнүккөн. Анан баягы азыркы күндө кайра эле малды көбөйттүк, малдын баасы кымбат, эттин баасы кымбат, продукты кымбат. Ошого жараша ошо малыбыздын асылдуулугуна элге уже көңүл, эл өзү биринчиден көңүл буруп атат, экинчиден биздин дагы максатыбыз ошол болуп атат. Асыл тукумдуу малдарды көбөйтүүгө. Баягы саны бар эмес, сапатына өтүш болуп атат да. Саны бар мал кайра эле мал көбөйгөндөн кийин экинчи жак көйгөй чыга берет экен да. Мал көбөйгөндөн кийин мал жайытка батпай, жайыт деградация болуп баштайт экен да. Туяк ошончо жейт экен, ошончо жаак жейт экен да. Экинчи жак көйгөй ошондой болот экен. Анан ошондуктан ошол жайытты деградациядан кантип сактап калыш маселе. Маселени сактап калыш үчүн азыр биз жайыт комитетине да тапшырма бердик. Кара Талай эли малдын асылдуулугун арттырууга да көңүл бөлүп, жаз айлары менен алыскы сыртка мал айдап, жайытты туура пайдаланууга да өзгөчө маани беришет. Эрте жаз менен тазалыкты колго алып, ишембиликтерди өткөрүп, айыл чарба жана мал чарбасы менен тургундар алектенип келүүдө. Айланасын толор курчаган